топ койдон көчөт. Биз менен жолго чык, жолго сыйкырдуу. Жүрү деп шамал, шашылма. Кереметтер жолго чакырат. Тактынан болуп, акылга толуу. Улам жаңы сырлар ачылат. Эми үстүнө мобул кооз жер жемиштерди салалы. Ой, кандайсыңар балдар? Саламатсыңарбы достор? Биз жер жемиштерден суп бышырып атабыз. Козу карындардан дагы. Буларды салабыз азыр. Мына дагы кооз жалбырак. Муну да супка салабыз. Даамдуу болот. Дагы бир нерсе жетпей атат. Эстедим, жакын эле жерде бир ачык жер бар го. Ошондо кооз, кызыл, көк жер жемиштер өсөт. Кандай жер жемиштер дейсиң? Мен аларды эмне экенин жакшы билбейм, бирок аябай кооз. Кел ошолорду супка кошолу. Туура айтасың. Барып алып келе калалы анда. Кандайсың, Такай? Кандайсыңар балдар? Эмне кылып атасың? Көрбөй атасыңбы? Тамак жеп атпайбымбы? Саманбы? Бул деген даамдуу эмес да. Биз кооз жер жемиштерди жыйнашканы баратабыз. Алар даамдуу да болуп калышы ыктымал. Биз менен барбайсыңбы? Жер жемиштер дейсиңерби? Жер жемиштерди аябай жакшы көрөм. Каяка барабыз? Токойдун ичиндеги ачык жерге. Анда кууп жетип алгыла. Карагылачы, козу карындар экен. Аябай кооз турбайбы? Ушуларды үзбөйлүбү? Атам дайым ушинтет. Үзсө үзөлү. Мен мына коозун үзөйүн. А мына бул коркок уюн мен үзөйүн. Ой, мен коз карынды тебелеп алдым. Эч нерсе болгон жокпу буга? Сени кечирет бул. Аябай кооз карын экен. Жеп көрөйүнчү. Токто! Кандайсың, тыйынчычкан? Кандайсыңар, кичикейлер? Эмне кылып жүрөсүңөр? Коз карын жыйнап жүрөбүз. Жейли деп. Бул козу карынды жебе, актан. Эмне үчүн? Анткени бул уулуу. Ой! Анда буну ыргытып ийем. А булчу? Бул да аябай коркунучтуу. А мына коозучу? Бул чымын кыргыч. Муну жегенге болбойт, ууланасың. Мына сага аз жерден уулана жаздаппыз да, Анда кандай козу карындарды жесе болот? Кандайларын жебеш керектигин кантип билебиз? Таптым. Биздин бал китебиз бар эмеспи? Ошондон сурап албайлыбы? Туура айтасың. Балдар, бал китепти чакырганга жардамдашкылачы бизге. Келгиле, бал китеп, колубузга кел китеп деп кыйкыралы. Бал китеп, колубузга кел китеп. Туура айттыңар. Эми чогуу айталы. Даярсыңарбы? Бал китеп, колубузга кел китеп. Бал китеп, колубузга кел китеп. Саламатсыңарбы балдар? Мына, бал китеп келди. Азыр сурап билебиз баарын. Бал китеп, кандай козу карындарды жесе болот, а кандайларын болбойт? Ошону билели дегенбиз. Айтып берейин силерге. Мына, карагыла. Булар желчү коз карындар. Буларды эмне кылса болот? Буларды туздаса, кайнатса, анан куурса болот. Кургатса да болот. Анан жесе да болот. А булар желбей турган уулу коз карындар. Жакшылап көрүп алгыла. Тобокечей. Көрсө биз жалаң эле желбей турганын чогулткан экенбиз да. Булар аябай коркунучтуу. Жегенге болбойт. Ууланасыңар. Эмне кылыш керек?
Желчү козгарындар уулу козгарындарга аябай окшош турбайбы? Айырмалай албайт экенсиң. Туура, козгарындар бири-бирине окшош болот. Жаңылып желбей турган уулу козгарындарды үзүп алышыңар мүмкүн. Эмне болуш керек анда? Анын өзүнүн жол-жобосу бар. Кандай жол-жоба? Козгарындарды чоң кишилер менен гана чогултуш керек. Кандай козгарындарды чогултса болот, кандайларды тим коюш керек, ошолор билишет. Биз эми түшүндүк. Рахмат сага, бал китеп. Сага да чоң рахмат, Тыйын чычкан. Сен бизди сактап калдың. Алайла агыла. Жакшы калгыла, кичинекейлер. Анда козгарын жыйнап эле койбойлу. Туура айтасың. Жигирдик анда. Ой, аябай коз гүлдөр экен. Үзгүн келип атат буларды. Кой бергилечи мени. Акылай, этиятта. Ой, салам Ченделей. Эмне үчүн Акылайды тыйдың? Бир жериң тилдирип алышы мүмкүн да. Гүл да тилчү эле. Күлкүмдү келтиресиң да. Гүлүн өзү эмес. Тикенегин айтып атат. Чын эле? Тикенек кайдан келген бияка? Ошентип бадал өзүнүн гүлүн коргойт да. Эмнеден? Гүл үзөм дегендерден, бизден дагы. Бадал деген укмуш турбайбы анда? Мен үзгүм келбей калды бул гүлдү. Бир жеримди тилдирип алам деп коркуп атам. Көп өсүмдүктөр ушинтип коргонушат. Аларга этият мамиле кылыш керек. Бир жериңди тилдирип албаш үчүн. Балдар, силер дагы кандай тикенектүү өсүмдүктөрдү билесиңер? Чын эле? Эстегилечи, кандайларын көрдүңөр эле? Тикенектер гүлдө болот. Мен бир жолу сайынып алдым. Чычырканакта тикенектер бар. Мурунду көргөм, мурундан тикенеги бар. Айылдан көргөм. Мен чалканды билем, анын тикенеги жок, бирок ал чагат. Туура айттыңар. Рахмат, балдар. Эми мындан ары биз билип калдык. Рахмат Чөндөй. Сен бизди тикенектер менен тутулгандан сактап калдың. Жолуңар шыдыр болсун, балдар. Жакшы кал. Тигине, мен айткан тала. Ырас эле. Ой, кызыл жемиштер толтура турбайбы? Ура! Най, азыр жейм. Ой! Такай, сага эмне болду? Балдар, Такай жемиш жеп ийип, бадалга айланып кетти. Эмне үчүн? Анткени бул жемиштерди жегенге болбойт. Булар жаман, анан сыйкырланган. Буларды жегендер өздөрү бадалга айланып кетет. Салам, аю. Эми Такайды кантип сактап калабыз? Бул өтө кыйын нерсе. Бирок бир жолу бар. Кандай? Эгерде силер кайсы жемишти жегенге болот, а кайсы жемишти жегенге болбойт турганын айтып берсеңер, ошондо Такай кайра Такай болуп калат. Мышта урушмак турбайбы? Бул жемишти жегенге болобу? Жок, Акылай. Ошол жемишти Такай жебейбедиби? Муну жегенге болбойт. Анда бул жемиш жегенге жарабайт экен. А бул жемишти жегенге болот окшойт.
туура айтасың. Бул деген малина да. Мен билем. Муну жеген болот. Ырас эле. А бул эмне жемиш? Муну мурда көрбөптүрмүн. Мен дагы көрбөптүрмүн. Анда муну жегенге болбойт. Уулангым келбейт менин. Бул карагат. Мен билем. Чын эле. Мен да билем. Карагатты жегенге болот. Азаматсыңар, силер баарын туура таптыңар. Рахмат болдар. Силер мени сактап калдыңар. Бадал болгум келбейт менин. Мен эми түшүндүм. Билбеген козу карын менен жемишти жесең, ууланат экенсиң. Кээ бир өсүмдүктөр тута болот экен. Алардын тикенеги бар. Туура. Ой, биздин супубуз эмне болот? Өзүбүз билбеген жемиштер менен козу карындардан кайнатып атпадык беле? Турай, аны бирөө ичсе уланмак экен да. Аны төгүп ташташ керек. Бирөө ичип ийелекте жүгүргөн бойдон жетип баралы. Жакшы каалайю. Жакшы баргыла балдар. Кандайсыңар балдарым? Супуңар сонун турбайбы? Оозду ийип көрөйүнбү? Апа токто! Ичпе! Бул супту ичкен болбойт. Ууланып калышыңыз мүмкүн. Ыя дегиле. Мен аз жерден ичип ие жаздабадымбы? Бул супту төгүп ташташ керек. Бирөөлөр ичип ийелекте. Туура айтасың. Суптун ордуна эмне жасайлы? Мөмө жемиштен салат жасабайлыбы? Аны жегенге болобу? Болбой койчу эле. Анын үстүнө ал даамдуу, анан пайдалуу болот. Анда мен жейм. Анда баштайлы. Оңой эле жасалат. Желе турган мөмөлөр менен жемиштерди алабыз. Аларды майда кесебиз. Үстүнө каймак куябыз. Аралаштырабыз. Мына бүттү. Тамагыңар таттуу болсун. Не? Аябай коостурбайбы? Мен да жегим келип атат. Мен дагы. Жегиле, балдарым. Мындан ары өзүм билбеген жемиштерди чогултпаймын. Ким эле аябай коз болсо дагы. Ооба. Мен козу карындарды жыйнабайм. Мен мындан ары бадал болбоймун. Күн батты жашыны